Саламатсыздарбы, кадырлуу теле көрүүчүлөр, мынакей бүгүн биз ушундай жакшы маанайда сиздер менен жүз көрүшүп жатканыбызга абдан кубанып турган учурубуз. Бүгүн бизде кимдер мейманда деп турсаңыздар, анда Теңир Тоо жаш таланттары бүгүн бизде мейманда болмокчу. Өнөрлөрүн деги эле өздөрү менен таанышмакчыбыз. Анда бизден алыстабай, биз менен 1 саат бою бирге болуңуздар. Кандайсыздар? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, Кудай кутулсун. Келиңиздер, эми биз программабызды баштаардан мурда өзүбүздү тааныштыруудан баштайлык. Анда улуубуз агайыңыздар экен. Мен өзүм тааныштырып кете турган болсом, менин атым Эмилбек Султангазиевич, Меңгүл агайдын тургуну болом. Ошол айылда туруп жашап келебиз. Балдарым жөнүндө айта турган болсом, ушул балдар ишине баягы кыргыз айтып коет эмеспи, тиги 99% аракет, 1% талант деп. Ушул таланттуу балдарымды алып ушул жака келдим. Өзүн тааныштырып коём. Мен Кенжеш дастан ушул Теңир Тоо таланттары Нарын облусунда түзүлүп 2020-жылы түптөлгөн, бирок 2020-жылы күчүнө кирип, жакшы таланттар чогулду, жакшы эфирлерге бардык, жакшы чыгарып, жакшы көрсөткүчтөргө жеттик десек болот. Мен өзүм ошол Күйүүшү айылында төрөлүү ошол жакта өскөм. Мен Эрнисов Бекзат, Нарын областына караштуу Меңгүл айылында 7-классында окуйм. Мен дагы учурдан пайдаланып айтып кетейин. Биздин бейишинен тамандын алдында деп коет эмеспи. Энелер биздин бейишибиз бардык апаларга, эжелерибизге, айымдардын кирип келген жаз майрамы менен куттуктайм. Менин атым Тукман Үсөнбаев. Мен дагы ошол Күйүүшү айылындамын. Азыр Бишкектен келдик. Мынакей биздин бүгүнкү программабыздын жол-жобосу менен да тааныштырып өтөйүн. Биз көбүнчөсү ошол оюндарды кошчу элек программабызга. Анан атартып Бишкек шаарынан дагы келген меймандарыбыз бар экен. Азыр дагы убактылары болбой дагы сапарга чыгып кетишиптир кайра Борбор калабызга. Анан сиздерди бүгүн ырдаталы деп турабыз. Анан азыр көрүүчүлөрүбүзгө дагы таң калыштуу болушу мүмкүн. Мен дагы азыр башында уккан маалыматым боюнча, баягы региондордон чогулган таланттар десек дагы болот, жерлерибизден, Келиңиздер, анда бүгүн сиздер бүгүнкү программабызды шаңга бөлүп берет деген ишеничтебиз. Абдан мыкты деңгээлде болот. Анткени жандуу үн менен биз сиздер менен 1 саат бою болмокчубуз. Анда алгач эле программабызды баштаардан мурун ырдап алалык. Менин айылым деп жазган Орусбай болчу. Сөзү Кутман Үсөнбаев байкебизге таандык, ал эми обону Дастан Кенжешов байкебиздики. Негизи бул менин айылым ырынын башында бул деген депутаттарга арналып, саясий жак арналып чыккан. Анан бара-бара бул ырды деген негизи ырдайлык деп чыгаралык деп жүргөндө Дастан байке аябай бизге "Жок, менин ырымды ырдабагыла" деп менчиктеп жүрдү өзүнө көпкө. Ырдабагыла деп. Анан биз болсо бара-бара менин айылым деп ырдап жазганга байланыштуу эми биз ырдап чыгалык деп ырдап чыгып атабыз. Ырлар бар, 40 тараштын өзүнүн да обондору бар. Бул Көчө эле концерт, кайрымдуулук концерти, драма театрындагы кайрымдуулук концертти Азат Эжипкан агайыбыз китеп берди. Мен ырларыма да обон деп экөө сүйлөшүп атышкан, ошол жагын да билебиз. Келиңиздер, анда эмесе хорду ырдасаңыздар, келиңиздер. Adam
maqtalar Menин айылым сенсиз айылым Değişmegenen jenim айылым Menин айылым сенсиz айылым Değişmegenen jenim айылым Бали азамат сіздерді көріп алып Миңбулак айылынын тургундары абдан кубанып жатат. Себеп дегенде менин айылым деген бул баягы жүрөктөн чыккан ырлардын бири экен. Анан келиңиздер айтыңыздарчы, өзүңүздөр айтып калдыңыздар өткөндө кечээгин эле драм театрында атайын ушундай кайрымдуулук концертин уюштурдук дедиңиздер. Деги эле бул концерттин максаты? Бул концерттин максаты биз буга чейин кайрымдуулук концерттерди айыл аймактарда маданият үйлөрүндө өткөзүп жүрчүбүз. Ошол 2021-жылдан бери ошол Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Жумабек Мадамилов агайыбыз Төкмакын Айтышкон фондунун акындары болуп ошол кайрымдуулук концерттерди өткөзүп жүргөнбүз. Бунун максаты негизгиси ошол ооруп жаткан адамды эл алдына чыгарып, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелип турат да. Эл алдында жүзү жарык, дарыланып, айыгып, сакайып кетсе деген максат менен жүрөбүз. Бирок бул кайрымдуулук болбосо экен деген тилегибиз бар да негизи. Элдердин ден соолугу сак болсун, аман болсун деген максаттабыз. Биринчи эле ырдаганыңыздар абдан жакшы ырдадыңыздар, анан агайыңыздарга дагы суроо бергим келип турат. Деги эле мындай мыкты таланттарды кайдан таап алдыңыз дегендей. Жана сөзүнүн башында айтып кетпедимби, 99% аракет депчи. Өздөрүнүн жүрөгү менен чыккан, өздөрү мисалы мен дастанды айта турган болсом, мен 2 жыл мурун 7-8 класс окуган балалар менин үйүмө келип атып эле, өзү келип, агай, мен чекким келет, сүйлөгүм келет, ушундай деп буларга түз направление берип койсоң, бир багыт берип койсоң, андан кийин өздөрү алып кетишет да. Анан негизи менин отурган бул балдарым азыр келечекте чоң мыкты ырчылардын бири болот, Ооба. Жаштын тилегин берет деп бекер жерден айтылбаса керек. Мынакей ушундай темп менен кете берсек, буюрса сиздерди мыкты белгилүү ырчылардан Кыргызстандын көрүп калабыз. Анда келиңиздер дагы да болсо программаны бир шаңга бөлөйлүк да. Келиңиздер. Жарык күнү жашоо берген элекем, баскан жолуң бийик ашуу берекем. Жан кеткен азаптарга чыдаган, кайрат күчүң аска жолго теңешем, кайрат күчүң аска жолго теңешем. Балаң үчүн тыгынысың меримдин, айтып бүткүз асылдыга теңелген. Сен мен үчүн ырыс чачкан жолаңсың, өмүрдөгү түгүндөгүн берекем, өмүрдөгү түгүндөгүн берекем. Жарык күнү жашоо берген энекем, баскан жолуң бийик ашуу берекем. Жан кеткен азаптарга чыдаган, кайрат күчүң аска жолго теңешем, кайрат күчүң аска жолго теңешем, кайрат күчүң аска жолго теңешем. Бали азаматсың, жогоруда уктум, мектеп окуучусу деп, анан кайсыл мектепте, канчанчы класста окуйсуң? Деги эле музыкалык билимди кайдан алдың? Мен Миңбулак Актантынбек мектептин 6 класстын окуучусумун. Мен музыкага болгон кызыгым
кичинекей кезимден бери ырдап келе жатам. 1-класс кезимден бери. Мен ырдап калганыма себепчи болгон бул 1-класста класс жетекчим Өмүрова Каныша эжей. Ушу Каныша эжей мага Алипе майрамында акылай ушул ырды берген, мага энекем деген ырды. Алгач ырдаган. Алгач ырдаганда берип ырдапчы акылай ырдайсың, сен колуңан келет деп эжем аябай мага мындай мени колдоп, анан ушул ырды ырдап чыгып, ушулар менен конкурска барып келе жатам. Ушул ырлар менен көптөгөн алдыга максаттарыма жеттим десем болот, ушул ырлар менен. Баягы бир себепчи болгон нерселер бар деп коет, анан мынакей ушул ыр дагы сиздин жолуңузду ачты десек болот экен. Абдан жакшы. Келиңиздер эми мынакей баягы жүрөктө жаз дегенде, анан жаз мезгили дагы кирип келип отурат. Анан бүгүн бизде көпчүлүк меймандарыбыз мырзалар экен. Анан келиңиздер дагы да болсо ырдап айымдарга бир жагымдуу чыгарма арнайлыкчы.
азаматсыз мынакей ар бирибиздин жүрөгүбүздө сүйүү жашасын деп айткым келет чынында. Бардыгына арналган мыкты чыгармалардын бири болду окшойт. Анда келиң сизге дагы суроом бар. Ушул Борбор калаабыздан келиптирсиз дегеле Борбор калаада эмне кыласыз? Мүмкүн азыркы учурда билим алып жаткан учуруңуз. Борбор калаада азыр билим алып жатабыз. Политехте 2-чи курста окуйбуз. Ыр менен өнөр жолунда Чыгармачылык үзүлбөйт да. Ооба. Мынакей агайыңыз дагы ушундай мактап атат, мен дагы айткым келип атат. Ыр дагы жазат деп уктук, Анан мындай таланттар сизде көп экен. Бул кайдан сыр болбосо деп коем. Жараткан. Үйдө башка ата-энеден келген мүмкүн таланттуу. Бакин. Жакшы. Дагы канча ырыңыз бар азыр? Жана туулган жерди кайрадан оңдоп түзөө менен чыгардык дедиңиздер. Эмне дагы көптөгөн ырлар жазылса керек анда. Азыр дээрлик кыттан ашык болгон бар. Обону ким өзүңүзгө? Сөз обону. Аларды беркиндей жазылган поэзия элиден. Андан жакшы. Азыр буюрса, ошол программабыздын жүрүшүндө дагы сизден суранып өтөбүз. Дагы өзүңүздүн калемиңизге таандык бир чыгармаңызды, ырыңызды окуп берет деген ишеничтебиз. Келиңиздер дагы да болсо ырдын артынан улай эле ырдайлычы. Келиңиздер анда ошо токунчу тестатында мен дагы ушул ачар көмгө ортасы жок эле чыктым. Анан баягы ырдым кеде ырыспай дейт. Андан эсе агайымда ырыспайдын ырларын Асанкалы Керимбаев, Токо Бекбаев агайлардын ырларына дагы көп багыт берет. Андан эсе ырыспай Абдыкадыр агабыздын Түгөймө деген керемет чыгармасы бар. Баягы атарды жаңы эфирге биринчи очуп атат да. Анан негизи армай жүргөн жакшы да, баягы билген деген менен баягы адегенде баланы камтылбасат да. Ооба, камтылмаса да кичине. Анда сизге ийгилик келиңизге. Чыгармачылыгыңыздар дагы да токтобой алдыда болуп, жалаң гана алдыңкы жаштардын мыктылары болуп жүрө бериңиздер деген тилекти айтмакчыбыз.
Манасчыңарды дагы алып келсеңер, Кура анан берсе, Манас. ошол боюнча мына республикада да жеңип келди деп атасыздар. Ооба. Ошолорду да тааныштырып. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү программабыздагы өз максатына жетти деген ишеничтебиз. Кийинки берүүбүздө биз сиздер менен мыкты таланттар менен амандашканча саламатта туруңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен.